Саламатсыздарбы кадырман теле көрүүчүлөр? Оодо кайрадан санаттуу берүүсү өз ишин баштайт. Бүгүнкү төрүбүздүн коногу дагы атарытып алыстан келип калды. Аткаруучу обончу Сагынбек Момбеков. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Куш келиңиз биздин куттуу төрүбүзгө. Алгач эле ушул жалпы теле көрүүчүлөр менен саламдашып алсаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Өтө кубанычтуумун сиздер менен бүгүн пикир алышканга. Ушул сиздин чыгармачылык дүйнөңүз кыргызга бир насаат болчу сөздөрүңүздөн, ушундай курч, мурч аралашкан ырларыңыз менен белгилүү болуп калдыңыз эле. Ушул ырларды качан баштап, ушул чыгармачылыкка кантип келип калдыңыз? Ушундан баштайлы агай сөздү. Бул эми жаш кезимден окууга, искусство тарабына өтөмү деп кийин кечигип калгандан медиумска тапшырган болчумун. Анан медиумска тапшырып, биринчи, экинчи курста өзүмө келе албай кыйналып окуп, анан үчүнчү курска барып, анан ушундай татаал немелердин баарын жатташка туура келди. Мээге кирбейт дагы. Анан өзүм ошондо шыгым комузтан, ансамбль тиги булар ошол жакта да иримдер бар болчу. Ошолорго катышкан болуп, анан ошолордун мындай активдүү немелери болуп кеттим. Анан бирок өзүм ушундай ичимди ачканы ушу медицинаны жакшы өздөштүрө албай жатканымдан эметмин. Анткени өтө татаал өзүмдүн баягы музыкалык дүйнө менен медицинанын экөөнүн келтириш мага кыйын болду. Ошондуктан музыканын дүйнөсүндө мен бир убакта училищада окугам да, синоптиктердин аба ырайын билип турчу станцияларда жогору ала бел ашуусунда, анан өтмөк дейм, тиги Акташ деген жерде метеостанцияда отуруп алып, анан ал жерде күнүнө бир убакта сотка берип коесуң, анан кийин 2 күн бош. Анан ушул убактарда абдан чапкылап ойногон күндөрүм болду. Анан кийин гитара жанында комузум кээде болуп калчу, кээде болбой калчу, бирок гитара менен ошол жактан тоолордон башталат жолдорум деген биринчи чыгарманы ошол жактан баштагам. Ошодон кичине эметип койсом болобу? Аткарып берсеңиз да болот, ошо алгачкы чыгармаларыңыздан. Эң Кубанычбек Адамалиевдин аз эсиме түшүп атат да ошол. Тоолордон башталат жолдорум, суусундай кан ургуп денемде, булактын агымын ойлодум, жай барып куюлган тереңге. Тоолордон башталат тирилик, анан жашоодо сүзөбүз, суусундай жолундай биригип, тоолуктар тоошарын түзөбүз. Кыя жол токтолбой күлөнүп, алыска алып барат, турмуштан бүт барын үйрөнүп, тоолукта тоо өмүр башталат. Тоолордон башталат жолдорум, анан жашоодо сүзөбүз, суусундай жолундай биригип, тоолуктар тоошарын түзөбүз. Вали агай, ушул башкалар колуна аккордеонду кармап, же болбосо комузду кармап ырдаса, сиз гитаранын кылдары менен укмуштуудай бир ырларды жанга киргизип, көптөгөн оончулардын дагы ошолор менен биргеликте сиздин дагы ырларыңыз элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп келет. Анан акындардын дагы бактысын ачтыңыз десек болот. Кайсыл акындардын ырларын көбүнчө ырдадыңыз? Мына өзү филармонияга барып, ушу анчам чогондорун чыгарып калгам да, тамаша айтсам күлөсүңбү же таарынып мага жүрөсүңбү деп ырларды ушула чыгарып тим эле кыйын болуп жүргөн ошол убактарда. Анан кийин барып ошо филармонияда жана көчөгө түшүргүч, стул ташыгыч болуп, анан ушундай иштеп калдым. Жакыныраак болоюнчу ошо иримде. Анан как раз заведующий литература части дегенде Шайлебек Дүйшеев иштеп калды. Аны менен Таштан Жолдошбеков деген режиссер жүрөт. Анан ошо Шайлебек менен ошо биринчи жолу Кайдыгерлик деген чыгарманы бир досунун агасынын аппендицит болуп калса, аны ич өткөк деп туруп, ич өткөктү дарылай берип, аппендицитти жарылып өлгөн. Ошого Кайдыгерлик деген врачтарга жазган. Ошондо мен ошо Кайдыгерлик деген врачтарга арналган ырына мен оон жазып туруп, өзүн ырдап берсем,
токтоп туруп айсаке бул болбойт экен, көрсө кайдыгерлик масштабно алыш керек экен. Бул Советтер Союзунун кайдыгерлиги, ошол убактарда биздин тилибиздин кайдыгерлиги, динибиздин кайдыгерлиги, өз улутубуздун кайдыгерлиги, ушундай неменин баарын камтыш керек болуп турбайбы деп туруп анан ошонун кайдыгерлик дегенди мага арнап туруп жаңы ыр жазган. Ошондо биринчи жолу ошо сахнага кайдыгерлик, күтмөй, компартия деген ырларды менен баштаган болчумуш. Андан сырткары дагы учурда кайсыл акындар менен иштешип атасыз? Биз угуп калгандан ошо Кыялбек Курманбетовдун ырларын даярдап жүрөсүз. Ооба, Кыялбек өзү абдан назик жигит да, өзү чынын айтканда анын ырлары бир кызыл китеби пайда болду да, ошо кызыл китебин 4 жолу адып эле бирөө ой сонун ыр экен, мен барып көчүрүп келе коеюнчу деп эле анан кийин жок кылып коюшат да, анан кийин жолдо айырып алышат ошол жерден жаккан ырларын. Анан кийин абдан капа болдум, ушундай. Анан кийин кайра эле алам барып да, аны ушунча автограф жасап атып, ушуну мен 4-үнчү жолу берип атышым Сагынбекке деп, ушунда Кыялбектин немеси бар да, ошондо анан 4-үнчү жолу ушу алигече менде сакталып 4-үнчү жолу китебин алгам. Анан эми ал өзүнчө жигиттин өзүнчө жолу бар экен, өзүнчө бир мындай бир ошондо ачыла элек сандыкта бычыла элек кундуз бар дегендей. Эми азыр ачылып алды, азыр мен деле жакшы тааныбайт болуш керек. Канча-мынча бирок тааныйсың, ошондой болсо дагы мен ошондо биринчи ырларын ушу жанагы Кейүүбө бака деген саз биздики болот. Тагдыр жолду тороп кызада капа, тоо биздики болот Кейүүбө бака деген ушундай ырларды, анан кийин Сен жана сен деген ушундай бир неме менен аткарылчу бир чыгармасы бар, ошодон бир неметип коеюн. Аткарып берсеңиз да болот. Unutulup kütülbey düğüne kalgan Sen cana sen Tınç koyboy düşümdö da es tartımdı bütündöy bilip algan Sürdötösüň telmirip gözüň albay O gözдөр mendegi süretimde Süйлöşemin bari bir özüň barday Obonum menin, domogum menin Jaştygymma teň, jakşygym da sen Sırdaşym menin, muңdaşym menin Süretde desem, jürekde da sen Sen jana men деп анан кете берет да, даже анан ушул ырды чыгарган кызга мен жерге тал деген тиги Тажикстандагы кыргыздардын ошол жерге чыгып кетиптир, сүйгөн кызы. Анан ошо Кыялбек ушу бияктан ошол жака кеткен деп айтып калды. Анан кийин ошол кыз келип бет арчы жөнөтүп ушул ырды угуп бизге бир конок кылып чай берип анан кийин жөнөткөн эсимде да. Ошондой бир күндөр болгон да, бир учур. Анан Кыялбек алып келип берген ушул полотенцасын, мынакей ушундай. Сен мен ушул ырдырдасам ушуну алып келип берди сага деп. Ошо ыр аркылуу жеткен турбайбы? Ооба, ошону анан кийин келген куштай кайрылып келсең гана бакытым деп боорума бекем кылсам бирок ал жеңсөм гана алгачтагы жазымдын атканында жылдыз окшоп өчкөнсүң өмүрүмдөн кайрадан бир жылкычың асманымда тумарым менин айга күнгө тең байлыгым да сен ардагым десем арманым да сен бардыгы тең sen жана мен деп кете берет да ушундай. Мыкты агай, бул лирикалык ырларды дагы катырардай турбайсызбы? Сиздин ошо ырларыңыздын көпчүлүгүн көргөнүбүздө биз ошол жана сат деген ырыңыз, анан кийин бийлик башындагы турган биздин төбөлдөрүбүзгө бир башына мык менен каккандай же болбосо аларга бир алдын ала ошондой бир оппозициялык маанайда ырдалган ырларыңыз дагы бар. Ушулардын жаралыш тарыхы,
Эмне себептен ошо элдин муңун ырдап калдыңыз, ошону айтып кетиңиз. Көбүнчө мынагу эң биринчи ошол мага себеп болгон мынагу үзөң куштун сатылып кетиши мени абдан терең немеге салды да. Ушу 1 метрде жерди бирөөдүн сатышка акысы жок, закон түрүндө болчу да. Ал мыйзамда жазылган. Эми ошону көз жумду кылып сатып жибергенден кийин анан ошондо менде жарылып анан ырларды мен чуулта чыгарып анан тетиги Ош базарына барып туруп чак ортосунда туруп алып туруп ырдадым да. Анан ошондой күндөрдө милициялар ада эле ырдап атсам, жалаң саясатты ырдап атсам мени алып кеткен күндөр болду да милициялар. Анан ошол элдер чогулуп алышат. Анан ошол жерде мен кассеталарымды алышат. Кассетаны Ригадан чыгарып келген бир 10.000 штук. Ошону алып келип анан сатам. Анан анын акчасын беришет. Эми ошо менен мага жан сактап, үй бүлөм бакканга шарт түзүп калдым да. Анан ошентип жүрсөм, мен бир күнү таптаза кажайтып туруп, Ош базарынын немесинен жолдош балам экөөбүздү алып кетип калды. Анан кийин ошондо бир базар күн болчу, анан бир убактан кийин Ленин районунун сотуна алып келип, ошо сотко неметебиз деп калды. Бир сутка түнөдүм, анан эртеси барып анан Ленин районунун сот болуп атат. Анан сен эмне деп ырдадың эле деп сот айтты. Мен ушинтип сат деген ырларды ырдадым эле деп. Анан тоонун аккан суусун сат, көлдүн аппак куусун сат, пейлиңди сат, дитиңди сат ушинтип ырдап бердим сотко. Ошентсем, сен мурун соттолдуң беле деди. Жок, соттолгон эмесмин. Анда сага административный штраф 1000 сом деп туруп анан сот решение чыгарды. Анан соттон мен токтотуп алып, сот акем качан төлөсөм болот бул акчаны десем, койт азыр деле төлөп кой деп ушинтти. Анан анда жакшы болот, анда мен азыр барып туруп жанагы гитарамдын чехолун коюп элге Майра Макаевага көйнөгүнө жетпей атыптыр, жок дегенде бир жанагы 50 тыйындан чогултууга коюлду, ушуну мен 1000 сомго жеткирип деп апарып берейин деп үзөң куш сатса да, башка сатса да ушунсем, ой, сен келесе болбой, эчтеке төлөбөй эле кой, бар кет деп туруп ошол жөнөтүрдү. Ошентип анан төлөбөй калдым. Анан майда чүйдө соттор болуп атты, бирок төлөткөн жок бирөөсү дагы. Ошо катуу бир куугунтукка алынган жоксузбу? Өмүрүңүзгө коопту келтирип атайын. Андайлар болду. Андайлардын баарын айтып беришке болбойт эми. Андайлар кийинки учурларда болду өзгөчө. Ушу Бакиев кетер учурларда катуураак мен ишенип алып, көбүнө неметип алып, анан бирок ишенген адамдарым кайра өздөрү сатышып мени. Анан кийин мени жок кылып кое турган акыбалга алып келип, бирөөлөр катып коюп мени. Анан ошондо айткан, мен оормун, мени көтөрө албайсыңар десем, ишенбей ойноп койгон да, өзүнүн айылдаш бир инибиз. Анан каткырып күлүп коет. Оормун дедиңизби? Мен оормун дедим. Мен оормун. Салмактуумун деген сөз. Мени көтөрө албайсыңар, анткени мени эл билет. Сен кандай болбосун акыры таап алат деп ошентип кесе айтсам күлүп койгон. Анан бир 2 күндөн кийин кайра Бакиев тиги элдерден жанагы немелерден чет мамлекеттик немелерди журналисттер келип сураттыр. Сен авторитарный шайлоого бардыңбы же демократиялык шайлоого келдиңби дешет. Мен демократиялык шайлоого келдим дедим. Мына Атамбаевди шайланды, көрдүңөр өзүңөр, телевизордон күнгө көрсөтүп атчы баягы Акмандагы окуясын. Анан мен демократиялык шайлоого келдим десе, а сен эмне үчүн ырчыны камап койдуң анда, демократиялык шайлоо болсо десе, ал ким камап коюптур аны? Чаткал деген бирөө тияктан камап коюптур десе. Анда ошону барып иш козгоп койгула деп ага жөнөтүп берет. Ошентип анан ага иш козголуп баштаганда анан ал мага жалдырап келди. Айланайын Саке, ушундай болуп калды. Мен сенин оор экениңди билген эмесмин деп. Анан мен түшүндүм, көрсө мени ошондо жок кылып коюуга толук шарт бар экен, ошондо колубутун сындырып койгула деген. Ошондо ошолордун чоң чиновниктеринин бирөөсү чаткалга айтып алып кет ушуну. Сен Сакеңди сактап калбасаң бул бар жолго барып калышы мүмкүн дегенден анан мени алып качып ушинтип бекитип атыптыр да. Анан мен түшүнүп, анан кийин тилкат жазып бердим, экөөбүз тойдо жүрдүк деп. Ушинтип бир аман калгам. Ага, анан ошо айылга кетип калышыңыз ушул бир бийлик башында тургандардын атайын бир кысымы менен кетип калган жоксузбу агай? Эмне себептен айылга кетип калдыңыз? Эми мындай да, мисалы үчүн Бекназаровго окшоп
жолдо башкага окшоп миллион акчалар бар, кармап көрүшкөн, ушулар эметкен. Ошолор миллиард, миллион алышкына мен 100 сом алам деп дагы эле чуркап жүргөндө мага эмне пайда? Мен анан көрүп апам ыйлап отуруп өтүп кетти. Ошо 2 гектар жерим бар мага тиешелүү. Неменин ичин алмасаттын ичи ошол жерди өздөштүрсөм деле мага өзүмө жете турган оокат болот экен да. Анан ошол жака кетейин деп даллаттанып анан кийин бу жерде үйүм деле бар болчу. Баарын таштап алып анан кеткем. Анан ошол жерде жүрүп неметсем байбичем жумуштан кое бербейт. Жумуштан кое бербегенден мен ошол жерде 1 жыл жүрүп аттым. Анан экинчи жылы айттым, болбойт да, келбесең болбойт десем. Анда кичине бирдеке той өткөзүп тинтип анан чыгайын ошол жерден деп калды. Анан ошентип той өткөрөлү деп неметкенде ошондо болбой ушундай ценный кадр окшойт. Анан жибербейбиз деп мага тамашалашты эле. Анан мен гитара менен анан ошондо бир ырдаганым эсимде. Жубайыңыздын кесиби эмне? Өзү политехти бүткөн архитектор. Черчениядан берчи анан ушундай. Кайсы Зам директор болду. окуу жайда берчи? 38 школу. Анан ошондо ырдадым да мынтип. Батчыдай өмүр күнүм, Кудайга жетип үнүм, кыйналып турганымда жанымда жоксуң бүгүн. Келсе деп бирөө жарым, денем от менен жалын, түпкүчтөй түйүлгөндө жанымда жоксуң жаным, жанымда жоксуң жаным. Жолумду карай берип, келсе деп самай берип, жыртылган күтүңдү кайталап жамай берип, телефон бурай берип, ар кимден сурай берип, жыртылган күтүңдү кайталап улай берип, жамай берип, чарчап кеттим, чарчап кеттим, чарчап кеттим. Каректен элесиңди качыра бересиңби, каңырык түтөп турат, кайрылып келесиңби, сезимдин өчүп нуру, сүйүүнүң кетип кулу, жандалбас ушул жашоо, жаныман өтүп туру, жаныман өтүп туру. Сапарым карып барат, сагынчым арып барат, күтүүнөн жүрөгүм талып барат. Телефон бурай берип, ар кимден сурай берип, үзүлгөн үмүтүмдүн учугун улай берип, чарчап кеттим, чарчап кеттим, чарчап кеттим, чарчадым мен, чарчадым мен. Бали агай, ушул элдин көрүүчүлөрдүн бир жүрөгүндөгү муңун, бугун сиз ушул оонуңузга салып ырдайсыз. Анан бул стилди каяктан таап алгансыз, кантип таап алгансыз? Бул эми баары Кудайдан болсо керек. Эми анан бир неме баардыгын өнөрдү адамга бергенден кийин ошол өнөрдү мындай жан дилиң менен аткармайынча деги эле бир бышык нерсе болбойт да. Ошон үчүн жан дилиң менен аткарып, жан дилиң менен күйүп, жан дилиң менен мекениңди сүйүп турсаң, анан ошондо гана аткарылат да. Комузду чертесизби, гитараны чертесизби, бир аттын дүүртүндөй болгон. Дүүрт менен чертип, оонуңуз дагы өзгөчө. Анан агай, ушул гитараны кимден үйрөнгөнсүз алгач? Бул дагы кызык суроо. Албетте бир убактарда мен Даниал Назарматовдун гитарадан чертип жанагы Ибарат деген күүнүн сыры деген, анан Гүл деген атайдын күүсүн гитара черткен. Ушундай кумарландым да, ушундай бир гитарага чертсем тагын көрө деп. Анан кийин ушу филармониянын директору болуп калдым мен иштеп атканда. Анан ошондо ада эле көп көңүл бурган жок. Анан көбүнчө жанагы
Жекшенбек деген немеси бар болчу. Ошол неме ошол гитарадан берчи, анан ошол меникин сындап, анан абдан жакшы экен, сен ойношуң жакшы экен деп ошо көбүнчө ошол мага багыт берди. Анан багыт берген менен андан деле үйрөнгөн жокмун. Мен же нота билбесем комуз катары эле чертем. Анан эч ким бураган да үйрөткөн жок, башкасын үйрөткөн жок. Анан ушу гитараны кармалап жүрүп өзүм ушу баягы негизин түзүп алып, анан кийин гитарадан кандай ойношту, комузду гитарага киргизип, гитараны комузга киргизгендей болуп калдым да. Ошону ооба, экөөнү окшош чертет экенсиз, дабышы дагы окшош. Анан ошондой болуп калды. Сиздин бир өзгөчө өзүңүздүн стилиңиз болуп калды. Ошондой болуп калды. Анан кийин ушундай гитара комуз катары эле мага жооп берет да. Анткени комузда кандай ойносом, буга деле келе берет да. Мен немелерин обон чыгарганда экөөнүн кимиси тийсе, ошо экөөнүн бирдей эле кабыл алып неметип кете берем. Анан биздин ушу бүгүнкү телепередачада бардык жерде көрөт санат деген телепередачаны. Анан мен өткөндө ушундай бир жакшы передачаларды берип, ошо аз болсо да элдин немесине жете турган эски немелердеги огончуларды берип аттыңар. Албетте жылдыздар көп азыр. Бул ар бир доордун учурундагы бир акыны, учурундагы айта турган ошондой бир токтогулдай болгон инсандары дагы болот экен деп сизди көрүп отуруп, ошондой ойго түшүп болот агай. Рахмат, сен эми жашсың да, жаңы көрдүң. Биз канча желе кагылып, согулуп, биз канча ташкындаган дайраларды кечип, канчалаган урчуктуу аска-зоолордун немесинде жүрдүк. Анан эми ушул мына уже 60-тан ашып пенсиясын алып баштадым. Бомжторго тийген пенсия мага төлөйт. Ошону алып Кудайга шүгүр деп жүрөм. Агай, анан сиздин өзүңүздүн ошол күү өнөрүндө дагы бир салымыңыз бар экен. Анан канча оонуңуз бар, канча күүңүз бар, ошолордун дагы санын айта кетсеңиз. Эми кеп санда эмес көрүнөт, кеп элде калышында. Анан мен мынча күүм бар, мынча ырларым бар деген менен ошону эл ырдап кете албаса, анын кереги эмне? Баягы түн катканда көз айла, түшүнгөнгө сөз айла, калайыкка кайрылдым, калбай барат эч айла, ыраазымын тыңдасаң ырдын аты не пайда, калыс сөзүн калайык тыңдабаса не пайда, ак карага чек коюп ылгабаса не пайда. Анан ушинтип не пайда деген Надырбек Алымбековдун сөзүн эсиме түшүп кетти да. Кум ойногон куучелдин кең болгону не пайда, куурап жаса кумсар жер болгону не пайда, бетегеси буралбай бел болгону не пайда, бекерчиси көп болуп эл болгону не пайда деп. Ошон не пайда? Ушунун баарысы. Ошондуктан ар чыгармаңды бирөөлө бөпөлөп, бапестеп өстүрүп кетсе, ошондо гана бир жеттим деп ойлойсуң. Мына Атайдын 1000 киши, 1000 адам жанагы немеде тойдо чертишти, дүйнөнү дүңгүрөттү. Телевидениянын күчү менен дүйнөнү жеткизгенде эмне деген күү болду? Шумдукта. Ана ушуну биздин кыргыздын өнөр постору бай экен, бай эл экенбиз бардык өнөр жагынан. Бардык тез эле үйрөнүп алат экен. Жаман жагында тез эле үйрөнөбүз, жакшы жагында тез эле үйрөнөбүз. Ошон үчүн ылайым эле жакшы нерсени көрсөтө берсек, жакшы нерсени көбүрөөк үйрөнөт да. Аны адеп эле кечкерте тигилердикин көрсөтө берсек, ар кандай бир ыплас немелерин көрсөтө берсе, бул эмне болуп баратат. Чын эле ошондой болот экен деп дагы кайталагандар көп болуп атпайбы? Ошон үчүн мен ойлойм, ушу биринчи ушу телевиденияга неметкенден кийин нускалуу абдан чыга турган көрөнгөлүү адамдар чыгарса, анан шайтан шуйтаны куйрукту байланып алып ары бери чыгып аткандарды көрсөң, албетте мындай кыргыздын өзүнүн баягы улуу сөздөрүнүн баарын жерге тебелегендей болуп кетебиз да. Ошондуктан биз аз болсо дагы сас болуп, жакшынакай сөздөрдү, жакшынакай ырларды, жакшынакай бир күүлөргө мындай орун берсек деп ойлойм да. Эмне үчүн күү чыгарыш баарынын колунан чыгарсын, ушу чертип атышат. Кээде ушу эл-терге барып жок дегенде ушу түшкө барып кененирээк күү чертейин десем, ага да мүмкүнчүлүк беришпейт. Бир күүдү, эки күүдү ашып, ташып эптеп чертип калам, анан мындай кененирээк черткенге мүмкүнчүлүк жок. Мамлекет тарабынан бир ошондой айтпадыңызбы, бир кысымга алынган убакыттар болду деп, бирок деген эми колдоо да болсо керек, бир сыйлык беришти сизге? Эми ушул абдан
мындай бир ар кимдин өзүнүн абийирине коелу да. Алардын сыйлыгы мен элимдин сыйлыгынан төмөн турат деп ойлойм. Анткени мен кайерге барсам Сагынбек деп, кайсы Ошко барбайын, Баткенге барбайын, Жалал Абадка барбайын, Нарынга барбайын, Көлгө барбайын, бардыгы Сагынбек деп турушат. Анан ошолорду көрбөгөн биздин бийликке эмне деп айтмакпыз? Көрбөсө көрбөй эле койсун. Кеп ага алардын бергенинде эмес. Ошо элдин акысын, налогун жеп аткандан кийин жок дегенде ошо элдин ыртысына, элдин эмесине бир кичине көз салып койсо, бул деле жаман эмес болчу. Ага, бир жагынан эми байыркы биздин ошол акындарыбыз, ырчыларыбыз, алар деле сыйлыгы жок эле элдин берген баасы менен акын болуп, ошентип эле өтүп кеткен. Баасы менен ырчы болуп өтүп кеткен. Мен деле ошентип өтөт окшойм. Балким агай бул сыйлык дагы болуп калар, анан сиздин ошол биздин убакыт дагы аягына келип баратат. Жыйынтыктоо чыгып бир жакшы күүңүздү чертип берсеңиз. Тамчы күү дедиңиз, ошол жакшы күүлөрүңүздүн бирин элибизге сунуштап. Тамчы булакты дейин. Тамчы булак. Бали агай, ушул өнөрүңүз ар дайым өркүндөп, элдин жүрөгүндө болгон муңун
кайра өзүнө берип чыгармачылык ийгиликтин гана үстүндө жүрө бериңиз ага. Ушул сиздин өмүрүңүз жалпы элге өрнөк болсо керек. Бир чындыкты айтууда, ошо чындыкты таамай айтып, бийликтин көзүнө сая билүүдө дагы өзүңүздүн бир мыкты жаратмандыгыңыз бар агай. Эгерде неме тар болуп калды да, же болбосо бир чындык жөнүндө да бир Тургунбек Бекболотов деген бир чоң акын болгон да. Ушунчалык бир элин сүйүп, элине күйүп, ушундай неметкен акын ушуну эл билбей кетти да. Бирок анын китептери калды. Ошо китептерин окуп отуруп, ошону окугандан кийин жана мен Кабылан Балкыбековду айттым, ошонун китептери көзүн ачты да. Ушунун китеби көзүн ачты. Анан кийин мен ошондо ойлойм да, чыңырат чындык, чыңырат, чыкыйга үнү урулат, чарчаган окшойт бечара, чалын уулат, жыгылат. Ага, ушу алыстан атайын келип биздин төрүбүздө конок болгонуңуз үчүн рахмат. Сизге дагы бекем ден соолук каалайбыз. Ишиңизде ийгилик болсун агай, чыгармачылыктагы дагы бийиктиктерди каалайбыз агай. Чындык демекчи, ушул элде болуп жаткан кыйынчылыкты, муңду, кайгыны, кубанычты, ушунун баардыгын бул чыгармачыл инсандар гана кайра өзүнө чагылдырып бере алат экен. Ушул инсандарыбыз бар болсун деген жакшы тилек менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сак саламатта болуңуздар.